Assalamu alaikum урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары, деги эле бүтүн эле кыргыз элим. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биздин каналыбызга куш келипсиздер. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин канал мындан кийинки контенти өзгөрө турган болду. Биз мындан кийин мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, жаздын алгачкы күндөрүндө турабыз. Жаз келгенде дыйкандар шашылып жер иштетүүнү баштаса, куруучулар үй куруп баштайт. Биз болсо ушул контентибизде ошол үй куруучуларга керектүү курулуш материалдары кайсыл жерде канчадан сатылат, кайсыл базарларда кандай техникалар сатылат ошол курулушка керектүү, ошолорду тартып, баалары канча дайыма маалыматты сиздерге керектүү кылып жеткирип берүүнү туура таптык. Анда эмесе ушундай биздин канал менен дайыма чогулуңуздар. Эми сиздерге кимге кайсыл буюм канчадан керек болгон болсо, комментарий калтырып койсоңуздар, биз ошол жерден билип, кайсыл жерде канчадан сатарын бүт бардыгын тартып сиздерге маалыматты жеткирип туруу үчүн биз сиздер менен кызматташууга дайым даярбыз. Анда эмесе биз менен чогулуңуздар. Азыркы сюжетибизди биз Кызыл Аскер районунда жайгашкан Элитстрой базарынын бир жак бурчунда, күнбатыш бурчунда жайгашкан Дәделүү деген магазиндеги буюмдар жөнүндө маалыматты жеткиребиз. Бул магазин өзүңүздөр билгендей эле ошол Денсопин көчөсүнүн жээгинде эле жайгашкан. Бул Дәделүү деген магазинде эми чынын айтканда азыр өзүңүздөр дагы байкайсыздар, эмнелер гана жок. Бардык нерсе бар. Эгерде кимдир бирөө келип туруп ушул жерден сода кылам деп келген болсо, ал эч качан мындай издеген буюм таппай калышы мүмкүн эмес да. Дээрлик бардык нерселер үйгө керектүү, курулушка керектүү бүт буюмдардын баары сатылат экен. Анда эмесе биз менен чогулуңуздар. Ошол жердеги кээ бир буюмдардын канчадан сатылып атат, ошолор жөнүндө маалыматты сиздерге тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Учурда бул магазинде кээ бир буюмдар үчүн акция жүрүп жатыптыр. Өзүңүздөр көрүп турган бетономешалкалардын баалары бир кыйла арзандаптыр. Анда ошол маалыматты угуп туруңуздар. Бетономешалка фирма Тор 220дан 220га чейин литрине жараша. Күчтүүлүгү, күч кубаты мисалы бунуку 120 литр, а күчтүүлүгү 500 бар. Баасы 12800. Мурда канча болчу эле? Акцияга чейин канча болчу мурда балдар? Акцияга чейин 15500 ошондой болуш керек. Азыр 12000 болуп калды? 12800. 12800 болуп калыптыр. Андан кийинкисилер 13700. Канча литр? 140 литр. 140 литр. 160 15800. 180 16200. 200 литр 16800, 220 17800. Эң чоңу канча дедиңиз? 220. 220 литрлик баасы? 17800. 17800. Булар азыр өзгөрүшү мүмкүн. Себеби акция бүтөт. Кымбаттап кетиши мүмкүн, а? Ошого чейин тезирээк шашылып алып калсак жакшы экен. Туугандар, азыр сиздерге биз мына компрессорлордун түрлөрү жана баалары жөнүндө айтып беребиз. Компрессорлордун бизде түрлөрү бар. Кичинекейинен баштап чоңуна чейин. Бир минутасына литріне жараша кетет. 110 литрликтер бар, 100 литр, 8 атмосфера. Без масляный компрессорлор бар. Күн чыкпай, май куйбайсың. Ошол эң кичинесинин баашын айтып берсеңиз? Эң кичинекейинин баасы 4600. 4600дөн өйдө кетет. Эң кичинекей. Эң кичинесинин объему ошол 100 литр дедиңиз, э? Жок, аныкы 110 литр 1 минутасына. 1 минутасына 110 литр. Чоң компрессорлор бар. Булар 360 литр 8 атмосфера 1 минутасына берет. Андан кийин 600 литр кетет. 900 литр бергендер бар 1 минутасына. 1 куб бергендер бар 12,5 атмосфера. Чоңдор. Андан чоңдору бар электрический. Дагы дизельный компрессорлор бар. Балары литражына жараша. Эң жакшысы булардын бизде бүт запчастары бар. Келсеңиздер, бүт компрессорлордун запчастары, майлары, фильтр, ремендерине чейин бүт бар бизде. Келип алсаңыздар болот. Сиздер бузулуп калгандарды оңдойсуздар, а? Оңдойбуз. Биздин өзүнүн ремонтный бригада бар. Бузулуп калса оңдоп беребиз. Гарантия болгон болсо бекер оңдолот. Гарантия бүткөндөн кийин алар өзүңөрдүн эсебиңерден оңдолот. Винтовый компрессорлор бар. Жок, ошол
акырындан бааларын айтсаңыз. Баалары мына жерден баштап, эл көпчүлүгү кайсыны алат? Көпчүлүгү үйгө краскага деп. Краскага деп. Краска чачканы муну алат. Канча деген? 2 баштуу. Мунун баасын азыр карайын. Бир баштуусу 10.800. 10.800, Канча атмосфера ошо? 110 литр 1 минутасына. 8 атмосфера. Бул 10.000 сом дедиң. Бул берет 300 литр 1 минутасына. Объем 50 литр бочкасына. Бир баштуу деп кетет. Булар 2 баштуу. Бул чоңураак. Бул 400 литр берет 1 минутасына. 8 атмосфера. Негизи баалар бул жерде сиздердики бөлөк жерлерге салыштырмалуу бир арзанбы же бирдей эле? Жок, биздики бир аз кымбат. Себеби бизде компрессорлор, двигателдер медный болуп келет. Алюминий бизде өтпөйт. Бизде сатылбайт. Ошон үчүн бизде кымбат. Медный. Жакшы. Качество бизде Сапат болгондугу үчүн бир аз кымбат, Мына өзүңүздөр карап тургандай эле мотокультиваторлор бар экен. Булардын баалары жөнүндө сурасак, кана айта бериңиз ушунда. Мотокультиваторлор бар. Булар эң кичинекей 5-5 аттын күчүнөн башталат. 23 андан кийинкилери кетет мотоблоктор. Мотокультиваторго только культивация кыласыңар да. Бул шаймандары илинбейт. Мотоблок мондой. Мотоблокко шаймандар илинет. Мотоблок 2 тур кетет. Ременный болуп кетет, андан кийин редукторный болуп кетет. Булар дагы мисалы немесине жараша, күчүнө жараша. Бул мисалы 7 аттын күчү, 7,5 аттын күчү, 8 аттын күчү, эң чоңу 11 аттын күчү. Булардын баалары 30 миңден башталат экен, Булар 30 миңден башталат. 30 миңден башталат. Кымбатыраагы 32 миң. Андан кийинкиси эң чоңу бул 58 миң, тетиги 60 миң. Тетиги 60 миң, Комплектациясында культиваторы, анан дөңгөлөгү кетет. Эң чоңу. Биз удобный болушун ручкасын жыйнап койгонбуз. Негизи ручкасы бер жакка жыгылат. Буну менен кадимгидей жер айдаса да болот, Жер айдаса болот, картошка көп жумуш болот, жөөп салса. Культивациядан сырткары? Культивациядан чыккан. Картошка касса болот, жөөп, арык. Сваркалар бар бизде. Аргонный сваркалар бар, базмарестер бар, пол автоматтар бар, бул менен неме болгон. Бир фаза, 3 фаза. Пол автоматтардын эң арзаны канчадан? Пол автоматтын эң арзаны 135 ампер 17200 болот. Саипа Ресанта российский фирма. Сваркалар бар кичинекей, чоң. Ошо сваркалардын эң арзанынан баштап айтып берсеңиз? Сварканын эң арзаны 5600. Амперажына жараша болуп кетет. Канчанча электрод менен иштейбиз. Релант деген жакшы фирмалар бар булар. Булар баасы кымбатыраак, качествосы сапаттуу булар. Сапаттуу болот да. Баасы бирке кымбатыраак болот. Булардын дагы 1 фаза, 3 фаза ошого жараша. Базмарестер бар. Базмарестер кескен 60-дык, 80-дик, 100-дүк. Канча Сиз баалардын сыразын билбейсизби? Сразу эле баасын айтып кете берсеңиз жакшы болот эле. Баасы 25500 башталат. Үйдө кетет. Булар мисалы 40-дык 12 мм чейин кесет. 60-дык 15 мм чейин кесет. 80-дик 20 мм, 100-дүк 30 мм. Темирдин калыңдыгына жараша. Анан 40-дык контактный деп коет. Бул качан темирге контакт болгондо гана кесет. 80-дик 100-дүктөр булар бесконтактный дейт. Булар ролик болот. Кнопканы басасыңар, кесет. Буга компрессор керек. Компрессор ушу амперажына жараша 1 минутасына мисалы мощный чоңураак коесуңар, кичирээни кичирээк коесуңар, ошого жараша. Мына олтургандар булар пол автоматтар. Пол автоматтары бүт. Ал шинели менен кошо сатылабы бул пол автоматтар? Пол автоматтар буга газ алыш керек. Газ бизде жок. Бирок газ комплектациясында жок да газ. Газ алсаңыздар болот. Газ менен иштейсиңер. Съемный рукав деп коет, не съемный рукав деп коет. Рукавы геркулер чыгат, геркулер өзүндө болот. Ошондон айырма бар. Ампераж. Пол автоматта мындай немелер бар, проволока 08, 1, 1-2,
5 килограмм, 15 килограмм. Бұл автоматтың ең арзаны 7,5 мың дедіңіз, а? 17.200. 17.200, а? Ең арзаны. 135, 17.200. Анан 124 бунусу болуп кетет. Ал чоң, а? 500 амперлик. Бул производство алышат да. Үйгө алабыз десеңер, мындай бир фаза алсаңыздар болот. Производствого 3 фаза чоңдор кетет. 250-дөн 500-ге чейин ампераж. Эми наркы моторлорду, Генераторлор бар. генератор. Булар Eurolux фирмасы бар, Resanto бар, Hotter бар, Amprite деген жакшы фирма бар. Булар дагы киловаттына жараша, канча киловатт. Эң кичинесинен баштап айта бериңиз. Эң кичинеси мындай, анан басы деп эле. Эң кичинекейи бул 1 киловатт. Могу 1 киловатт Hotter деген. Булар 14500. Булар бөлүнөт. Стартери менен, дергач менен, АВР менен. Мисалы бул дергач менен. Муну кол менен тартып жүргүзөсүңөр да, мисалы работага көтөрүп туруп кол менен тартасыңар. Дергач деп коет. Булар бар, буларга аккумулятор салат, ключ менен, стартер менен. Ключту бурасыңар, жүрөт, иштейт. Анан бар АВР менен. АВР дегенибиз ал ичинде болот, свет өчкөндө өзү иштеп, автоматика. свет күйгөндө өзү өчүп калат автоматически. АВР берде бар болчу азыр. Ошол мисалы үчүн эң арзан деп атпайсызбы, мына 10 000 сомдук. Ал канча киловатт? 1 киловатт. 1 киловатт чыгарат, 1 а? киловатт таза берет. Эң негизгиси мисалы бул генераторлорду эмнени эсептеш керек? Эмне саясы бар. Бүт эсептеп, анан пусковой ток деген бар. Пусковой токто мисалы двигатель 1 киловатт болсо, при спуске ал 3 киловатт сорот. Андан кийин анын 1 киловаттан иштей баштайт. Ошон үчүн бизде көбүнчө 1 киловаттык двигательге 1 киловаттык генератор коюп коет. Генератор да кыйналат, мотор да кыйналат. 1 киловатт мисалы двигательге жок дегенде мону 3 киловатт коюш керек. Ошондо бул генератор да кыйналбайт, и двигатель да кыйналбайт да. Ошол сураган токту бул берет. Бирме бир коюлган андай болот. Кайсыл мисалы двигатель болсо, кайсыл эмне саясий двигатель болсо, ал 3кө көбөйтүлүш керек да. Минимум эң аз. Керүүкүлөр бар мисалы, алар 3, 4, 5 эсе көп соргондор бар. Анан генераторго негизи сварка иштетилбейт. Генератор сварка иштетем десеңер, силерге оңу сак деп коет. Генератордун өзүндө сваркасы болот, даяр. Бул генератор катары дагы иштейт, и сварка дагы иштейт. Басын айтыңыз, басын. Басы 56 000. 56 000. Бирок сварка иштетип аткан убакта башка немелер сайбайсыз да. Бул мисалы 7 киловатт. 7 киловаттка чейин Ток чыгарып берет? ток чыгарып берет. 7 киловатт таза берет. Сваркасын иштетсеңер болот. Комплектациясында рукав держагы жок, бирок аны бөлөк сатып аласыңар. Рукав менен держактарын бөлөк сатып аласыңар. Примерный басын айтып бериңиз. Сайтка кирсе бүт. Сайтыңыздар бар, а? Урматтуу көрүүчүлөр, сайттындагы немесин, ссылкасын даярдап, ошол жактан да көрүп аласыңар баларын. Мотоблоктор таза суу, кир суу, канча метрден соруш керек, канча метрге түртүш керек. Ошого жараша. Рукавдар бар ушу мотоблоко. 51ден 200ге чейин. Электродвигательдер бар. 1 фаза, 3 фаза. Түрлөрү. Фекальный насостор бар. Булардын дагы Глубинный, а? Глубинный. Айырмасы немеде? Канча метрге чейин соруш керек, канча метр силерге түртүп бериш керек да, суу. Анан объем 1 минутасына канча куб суу. Чоң кичине ошондон. Ушулардын эң кичинеси канча мына? Эң кичинеси 10 000ден башталат. Bundan кичинекейлери дагы бар. Фекальный насос деп коет. Поплавогу менен. Аларды азыр көрсөтөбүз. Олардагы моторлор бар. Булавалар бар. Булар глубинный двигатель деп коет. Бул мындай бетонго вибрация берет. Салып койсоңор двигатель. Бул глубинный двигатель. Булар дагы 4 метрликке мисалы 1,5 киловатт алат. 6 метрлик булавалар бар. 2 киловатт алат. Булардын дагы 1 фаза, 3 фаза болуп бөлүнөт. Двигательдер бар. Булардын
кыймылдап немени вибрация берип турат. Булардын да киловаттына жараша баалары. Ручнойлор бар. Вибратордук буларга 2 метрге чейин булаваларды сайсаңар болот. Булар 1 метр, 1,5 метр бетон куйганда керектүү да. Однофазный, бир фаза. Мындай немелери бар, булавалары. Мисалы бул 1,20. Каласаңыз иштетип көрсөтүп берем. Салып титирете берет, булар? Салып титирете берет. Бул 1,5 метрлиги булавасы. Затирочный машина. Сизче айтканда вертолет деп коет. Булардын метровой бар, анан 600-лүгү бар. Электрический, бензиновый болуп бөлүнөт. Бул азыр бензиновый. Булардын расходной материалдары, расходной Запчасттары. Расходной запчастары бар бизде. Чашалары бар, нождору бар. Булар отдельно сатылат. Бара-бара неме болот, сүрүлүп. Мондай электрический бар. Бул электрическийлер бар, түрлөрү 1 фаза, 3 фаза. О, мынау гидро, Трамбовкалар, каттаган. Бул электрический 3 фаза. Буларда мында жатып турганы да барбы? бензиновый бар. Электрический бар. Ушул бойдон таптайт да. Ошо. Наркы эң чоң экен, а? Бул эң чоңу Бул организациялар сол да, асфальт курганы. Жок, буйга деле алса, бул бирок бул эң качественный да. Бунун баасы кымбатыраак буларга караганда. Канча экен баа? Баасы чоң канча эле алмаз байке? 85 миң. Бул экесе вибрация адамга азыраак да буга карагандачы. Защиталары бар. Дальше наркыларды айт, не? Булар траншейный трамбовка деп коет. Буларда күчүнө жараша. Буларда бензиновый бар, электрический бар. Дизельныйлар да бар келип көрөлү. И ушу таптаган күчүнө жараша, модельдерден жараша баалары. Наркын айт. 35 миңден өйдө кетет. Асфальторез, бензиновый, дизельный, дагы электрический бар бизде. Буларда организациялар алат дема? Организациялар ал жол кургандар, асфальт кескени, бетон кескени, жолдорду кесип жасап чыкпайбы, ушулардан кесет. Свет бар болсо электрический алышат, алысыраак болсо бензиновый, дизельный. Ар ким өзүнүн ыңгайлуусун алып иштетишет. Булардын да бизде дистери бар. 350, 400, 500 деген маркировка бар. Балары ошо диск немеси размерине жараша кичине чоң. Дисктин түрлөрү бар. Арзаны, кымбаты. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бул магазинде мындан сырткары дагы мынау кадимки вулканизацияга иштеле турган аппараттардын бардыгы сатылат экен, ошолордун бааларын жөнүндө айтып берсеңиз бекер. Домкраттар бар. Домкраттын 2 түрү бар бизде. Аба менен бар. 12500, 14500 тоннасына жараша мисалы. Гидравлическийлер бар. Чоң тоннасына жараша. Ошо гидравлическийлер канча атан? 3 тонна, 3,5 тонна, бул 3,5 тонна экен. 8 миңден башталат. 8 миңден өйдө кетет. Мына балансировкабы не? Бул точильный станок. Точильный станок. Бул учук деп коет. Зернодробилкалар бар. Зернодробилка. Ушул жем тартат. Бул заводской, а? Бул заводской. Бааларын айтсаңыз ушул. 1 фаза. Бул 26 миң турат. Бул жагынан дан салсаңар болот. Арпа, булдай, жүгөрү. Бул жагынан чөп салса болот. Чөп тартса болот. Чөп тартса да болот. Чөп тартса да болот. Анын ар жагындагы эмне наркы? Бул жашыл тазалайт. Бүрүч. Жок, мына тетиги жашыл. Ошол. Бул дагы ошо зернодробилка. Дан майдалаган. Анан эгерде үйгө кичирээк ыңгайлуу десеңер, мындай бар бизде. Турсаңыз? Мына зернодробилка Виктор деген фирманыкы 1 саатта 400 килограмм тартат бул. Бирок бул данга гана. Буга чөп тартканы болбойт. Болбойт, а? Бул жүгөрүнү, буудай, арпа булган тарта берет, а? Бардык данды дан тартат. Чөп эле тартат. Калында немеси бар, могу калагандай. Кесе керек, майдарак, ар кандай жылдырып койсоң, жылдырып койсо болот. Муну
көбүнчөсү жана мал баккандар айылга үйгө алса болот. Бир фаза. Bunun da mындай nemeleri var 350. Булардын бачогу 14 литр чоңураак. Булардыкы емкость тапат. Басын айтсаңыз şu кичинесин. Bunun bası 3650, bu 3350 bası. Үйгө аябай ыңгайлуу. Бочканын үстүнө тартып мисалы көтөрүп отурбайт да. Буну эле жылдырып керектүү жерге тартып алса болот. Ыңгайлуу. Каласаңыз мунун видеосу бар, кандай тартат. Аны дагы сизге эс калсаңыз жиберем WhatsApp'tan. Элдер өздөрү таап алат. Эсине болса. Оны кызылдар нелер ана тургундар? Болбо. Ошо айтыр бардым да. Бул электромеханический процессная машина деп коет. Бул аккумуляторный. Жана бизде раковиналар, немелер толуп калып атпайбы? Ошону бул тазаласа болот да, ключондун немеси менен. Бул чыгат мына. Кайда жүрөсүң? Зарат. Канча метрге чейин узарат? Бул 7,5 метр. 7,5 метрге. Ба тросту кол менен кылбашын кылган экен да. Ошонун аккумуляторный. Анын үстүнкүсү эмне деген бул? Электрический. Бул мотобур деп коет. Хаммер фирмасыныкы. Бул жер казганы, жерлер чукуп, мисалы, бак, же болбосо башка устундарды ормокой, мисалы, мону урларды кийгизип алып туруп иштесе мотобур. Калагандай диаметрлер 100дөн баштап 300 миллиметрге чейин. Диаметри чоңоюп кете берет да, чоңдору бар, кичинекейлери бар. Бак отургузган, бак калса, бак отургузган. Көп бак отургузат, ошондон алып. Урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге эскертип кетейин. Бул жерде биз үстүрттөн эле баяндама берип түшүндүрүп атабыз. Ар бир деталдын, ар бир инструменттин же кандай техниканын баасын толук билгиңиздер келсе, ушул эле магазиндеги сатуучулар айтып атат, өздөрүбүздүн сайтыбыз бар дейт. Ошол сайттын ссылкасын мен сиздерге көрсөтүп коем. Ошол жердеги бааларын, сүрөттөрүн толук көрсөңүздөр, толук маалымат алсаңыздар болот. u.kg деп жазсаңыздар, ошолордун, ушул фирманын сайтына кирет экенбиз. Бул жерде запчасти, домкрат дейт, мойка высокого давления, шиномонтажное оборудование, все для сада, бензопила, газонокосилка, дачные умалики. Карасаңыздар, бүт керектүү буюмдардын бардыгы ушул жерде. Электроплиты, триммеры дейт, инструмент, гидравлические инструменты, пневмоинструменты дейт, электроинструменты, климатический насостун түрлөрү бар, сахна техника, станки дейт. Иши кылса кайсыл нерсени болсо да керектүү буюмдардын баардыгын тапсаңыздар болот экен. Мынакей генераторлор дейт. Генераторлорго кирсеңиздер, бул жерде сүрөттөрүн көрсөтөт экен. Ошондой эле баалары. Мына жерде дагы кирсеңиздер, бул орусча айтканда более подробно. Канча киловатт, мощность 7 киловатт дейт. Частота кадимки, двигателин объем 25 литр. Иши кылса бүт маалыматтарды ушул сайттан да алсаңыздар болот экен. Мынакей генераторлордун түрлөрү бар экен. Баалары менен бүт жазылуу. Сварочное оборудование дейт. Мынакей сварканын түрлөрү бар экен. 16 000 сомдон башталат экен. Дуговой дейт. Сварка. Ушинтип кете берет экен. 47 000, 50 000, 130 000 дейт. Пол автомат экен булар. Сайттан бүт бааларын билип алсаңыздар болот экен. Стабилизатор напряжения. Стабилизаторлор бар экен. Кимге стабилизатор керек болгон болсо, мунда алса болот экен. Басы жазылбаптыр, биринчилер жок окшойт. Андан кийинкилердин бүт баардыгы баалары бар экен. Болот экен. Эң негизгиси бул бизге өтө ыңгайлуу болуп сайт жасап койгону өтө жакшы болуптур да. Анткени Кыргызстандын кайсыл бурчунда болбойлу интернет деген азыркы заманда жакшы чыкты.
бүт бардыгына кирип туруп эле баалар канчадан, эмне, кандай бүт бардык маалыматтарды толук үйдөн чыкпай туруп эле алып алсак болот экен да. Мынеке туугандар, баягы эле магазиндагы экинчи катында дагы көп инструменттер бар экен. Азыр силерге ошолор менен тааныштырмакчыбыз. Айтып бериңиз, бисмилла. Бул газонокосилкалар. Газонокосилкалар бар. Булар экиге бөлүнөт: бензиновый, электрический. Күчтүүлүгүнө жараша, мисалы, бул 5 аттын күчү, 3,5 аттын күчү, 4 аттын күчү, электрический ваттына жараша. Баларын айтсаңыз, эң кичинесинен баштап. Эң кичинекейинин баасы 6800 башталат. А бул бензиновыйдун эң кичинесичи? Бензиновыйдун кичинекейи эң чоңунун баасын айтайын 24 000 экен. 24. Кичинекейинин баасын карапай. Угларестер бар. Темирге угларестер кот буларды. Угольниктерди кескет, а? Темир, труба. Любой темирди кессеңиз болот. Бул угларест. Булар угларест жыгачка булар. Каалаган градуста кессеңиз болот булар. Ошонуңуздун баасы канча эле? Бул 15 000. Бул 8500, бул 6600. Булар дагы немес комплектациясына жараша градус кайсы каалаган градуста кессеңиз болот. Бул жака жыгылат, бул жака жыгылат. Үйдө ылдый каалаган градуста кесип алсаңыз. Неке урматтуу куруучулар, силер үчүн аябай керектүү буюмдардын баардыгы ушул жерде топтолуптур. Анда бааларын айтып акырындан көрө берели. Бисмилла. Бул жакта бизде электроинструменттер, аккумуляторный дрелден баштап бүт бар. Пчелка, дисковый пила, перфоратор, болгарка, фен, электрический пила бар, бензиновый бар. Балары мисалы 18 вольттук 3800. Пит фирмасыныкы 18 вольттук 2 батарейкасы. Бул шурповерт, а? Шурповерт аккумуляторный. Вихр деген фирманыкы бар, жакшы фирма. Бул менен биз официальный представителибиз Вихрга. Булардыкы мисалы эң кичинекей 12ден башталат. 12 вольт. 1900 сомдон и 24 вольтка чейин 6100. Булардын азыркы литиумный аккумулятор деп коет. Жакшы аккумулятор, көпкө чыдайт. И ар кайсынын комплектациялары ар кандай. Ошого жараша баглаш. Пчелкалар дейт. Циркуляторбу? Пчелкалар бар. Пчелкалар Ресанта фирма, Вихрдыкы 140 1100 деп коет. 1100 бул күчтүүлүгү 3700. Эң чоңу 235 2200 9250 бас. Эң кичинесин айтсаңыз, эң кичинекей бул 140 дейт түшөт. 140 1100 күчтүүлүгү 3700 бас. Рубанкалар бар. Электрический бар. Ошолорду айтсаңыз болот. Рубанкаларына Ресанта деген фирманыкы 3300 турат. Hammer Flex, Hammer деген фирманыкы 3200. Бул станинасы деп коет, станиный деп коет. Бунун үстүнөн неме кылсаңыз болот. Беркинден чарып алып дагы иштетсеңиз болот рубанка. Ошо эң кичинеси канча сом? Эң кичинекей 3200 3000ден айланасы да. Кымбаттап кете берет. Электрический дрелдер бар. Эң арзаны 2100, 1800-дүктөр бар. Булар дагы ошо күчтүүлүгүнө жараша. Перфораторларды айтсаңыз, перфораторлар бар. Вихр деген фирманыкы бар. Перфоратордун эң арзаны 4100 экен. Булар дагы күчтүүлүгүнө жараша 650, 800, 900, 1000. Ошол чоңчу? 10750. Бул эң күчтүүсү. Питтики бар перфоратор. Хаммердики бар перфораторлар. Ар кайсы фирманыкы. Ол перфораторлар бар питтики. 1 киловаттык, 1.2, 1.4 күчтүүлүгүнө жараша. Оно Угларестер бар. эмне ана кара. Ошол. Эксцентриковая шлифовальная машина деп коет. Буну шлифовать эткени.
Астынан бар бүт ар кандай жерлерди шлифовать эткени. Жыгач шлифовать эткени. Жыгачка. Бери машиналардыкы болбойт да? Бул өрө. Басы канчадан? Бирөөлө окшойт. 2,5 миң. 2,5 миң. Бекилдикте дагы бар. Арзан экен. Бушта көрсөтөбүз. Булардын мисалы, булар тоголоктору бар. Шлифование машина. Квадратныйлар бар мисалы. Немесине жараша да эмнеге иштетесиң. Лобзиктер бар. Бул питтики, хамердики. Лобзиктин эң кичинеси канча сом турат? Эң кичинекей 1,5 миңден башталат. 1,5 миңден башталат. Викердики түрлөрү бар. Викердики лобзиктери 1700дөн башталат. Булар да күчүнө жараша. Жаңы эле айтып аткан виброшлифование машина. Бул того, бул квадратныйлары бар. Жыгачка иштетсе болот. Үйдөгү мисалы строительствого иштетсе болот. Мени шлифовать этсе. Тетиги дагы шлифовочный, Булар шлифовочный, булар ленточный шлифовальный деп кетет булар. Булар түндө лента болуп. Эң кичинесинин башынан баштап айтасыңыз? Эң кичинекейи 3350 бар. Викер деген фирма, жакшы фирма. Гарантия берилет бизде. 3 күн заводской брак, 3 ай кичинекей инструменттер болсо 3 ай, а чоңураак инструменттер болсо 6 айга чейин. Гарантия бересиз, да? Гарантия беребиз. Ремонтный бригадабыз бар өзүбүздүн. Бузулуп калса келип оңдотсо болот, а? Ооба, келип оңдотсо болот. Гарантия бүткөнгө чейин бекер оңдоп бересиздер. Биринчи неме бизде неме карайт, эмнеден бузулду. А эгер 3 күндүн ичинде бузулган болсо биз жаңы өрөбүз. А эгерде гарантия башка 3 күндөн кийин бул бузулса, карайт эмнеден бузулду. Эгер биздин катабыз болсо бекер оңдоп беришет. А эгерде клиент алган клиенттин катасы болсо ар кандай болуп калат да. Катасы болсо бекер оңдоп берет, бирок запчастьын алар алып берет. Услуга бекер болот да. Дагы эмнелер бар? Коннекторлор бар, штуцерлер бар, конденсаторлор бар. Буякта бизде компрессордун немелери, запчасттары, компрессордун бүт запчасттары бар бизде. Бардык. Майынан баштап ар бир прокладкалары, трубалары ар кандай түрлөрү, поршундар, обратный клапан, краниктери, зруной клапандар бүт бар. Эмне керек болсо компрессорго бүт бар бизде. Келсеңиздер болот. Бул жакта бензиновый двигатель, дизельный двигательдин запчасттары, конденсаторлор бар. Бул однофазный двигательдер боюнча алышат. Конденсаторлор 20 микрофарадтан башталат, 400 микрофарадка чейин. Басы 180 сомдон башталат, 250 сомго чейин. Микрофарадына жараш. Штуцерлер бар, быстросъем деп коет. Бул негизи биздики аваныкы, воздуктуку. Авага иштетилет. Суунуку эмес, бул аваныкы. Бу жерде түрлөрү бар. Канчанча размер, качественный, арзаны, кымбаты. 100 сомдон башталат, 450 сомго чейин түрлөрү. Саба деген фирма бар. Мындайлар бар, ар кандай. Коннекторлор бар. Шлангка. Түрлөрү менен ар кандай. Муну соединить эткени, бири-бири менен улаштырганы, же болбосо бир эле келген жактан 3-4төн чыгат. Булар да воздуктуку. Булар да воздуктуку. Бизде бүт воздук. Жана көрсөткөндөй эле Рохлянын дөңгөлөктөрү бар бизде. Биз эмне алып келсек, ошолорго запчасттарды алып келген аракет кылабыз да. Бул Рохлянын дөңгөлөктөрү бар. Мындай дөңгөлөктөрү кайсынын түрлөрү бар. Ошого жараша кандай керек десе, ошолорду беребиз. Бул жакта сварканын немелери. Сваркага жетчү расходник деп коет. Расходниктери. Полуавтомат. Обычный сварка, дуговой сварка. Аргондуку, электроддору бар, припойлору бар. Буякта рукавтары бар. Отдельно керек болсо рукавтарын алсаңыздар болот. Бизде триммерлер бар. Мындай кыргызча айтсаң триммериңди биз билбейбиз да. Триммер деп коет, бул чөп чапканы, газон чапканы, электрический бар, анан бензиновый бар, аккумуляторныйлары бар. Жок, электрическийди кантип иштетет ол? Провод улап алабы?
электрический сайып эле бул мисалы эми огород жакын болсо электрический мына үйгө болот да. А бензиновый бул талаага мисалы о жактарга бензин кете берет да. Ошо бензиновыйыңыздын эң арзаны канча экен? Бензиновыйдын эң арзаны 8.000 7.000ден өйдө кетет да. 7.000. Булардын да күчтүүлүгүнө жараша. Бул каяктын фирмасы? Бүт эле кытайский. Куптар деген фирма, немецкий фирма. Немецкий. Бирок Кытайдан чыгат. Өзү завод Кытайда. Гарантия кандайлар бар, э? Бүт бар. Мындайча айтканда немецкий оборудование менен чыгарышат да. Ошонун технологиясы менен, технологиясы менен. Мынакей көрдүңүздөр. Бычактары бар, лескалары бар бизде. Баштары отдельно бар, эсип калсаңыз. Монда бычактары бар. Бул курайга деп коет, чөпкө. Бул бышык болот. Чапкан, буну алмаштырып койсо болот. Бунун үчтүктөрү бар, үч диштүү. Ар кандай бычак түрлөрү менен бар. Каалагандай бычак алып, каалагандай салып. Бул автомойка, бул производство калса негизи чоң автомойкалар бар. Үйгө кичинекелер бар. Автомойка кадимки машина жууган жердегилерге алат, точно. Баягы напор менен берет сууну. Эң күчтүү Эльфин деген фирманы. Зым түздөгөнү бул. Станок правильный, вытяжной деп коет. Бул 3дөн 12ге чейин. Бул простой. Бул ручной кесесиңер. 3дөн 12. Бул зымды түздөйт, э? Зым түздөп берет. Кескени кол менен кесет. А бул автоматика деп, гидроавтомат деп коет. Бунун компьютери бар. 4дөн 10га чейин. Каалаган размерде кесип берет. Компьютерден неме койсоңуз, өзүнүн компьютери бар. Бул кайсы зымды түздөйт? Негизи адамдар эмнеге иштетет муну? 3дөн 12ге чейин. Бул көбүнчө стройкага зымдар. Катанка деп коет. Зымдарды түздөп. Алар рулон болуп келет да. Анан ошону түздөп берет. Түп кесип берет. Канча керек. Канча размер. Сетка мак жасашат. Мындай алышат ага көбүнчө. Себеби 1000 штук, мисалы 2 метрден буга жазып коет. Бул 1000 штук 2 метрден кесип берет. Автоматически бул. А бул ручной, бул өзүң каалаган неменен кесесиң. Өзүңүз. Иши мындай болот, биздин түзөйт роликтери, расходный материалдары дагы бар бизде мындай. Роликтер бул айланат. Зым бер жакка келет, түзөйт да. Буну чыккандан кийин ручной. Бычагы бар. Кол менен кесет. Урматтуу туугандар, ушу көрсөтүүбүздүн аягында айтарыбыз, эгер айылдан бир алыс жерден ушул шаарга келип, Элистрой базарына кирип кала турган болсоңуздар, туура эле ушул у дядя Лю деген магазинге кирсеңиздер жакшы болот. Анткени бул жерде керектүү буюмдардын бардыгы, техникаларга кетүүчү запчасттардын бардыгы ушул жерден бардыгын ар жактан издеп отурбай эле бир жерден тапса болчудай мүмкүнчүлүк бар экен. Андыктан ушул жерге келип өзүңүздөрдүн керектүү буюмдарыңыздарды алсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштоштук. Мындан кийинки көрсөтүүбүздө дагы жолугушканча сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.